Чоң рахмат. Азыркы сөздү Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтан талапкер Мунбеков Рыскел Чыныбековичке берейин. Таланты таңкы чолпон жылдыз эле, таптаган мүнүшкөрү турмуш эле. Аялдар акын төрөйт, баатыр төрөйт, сен деди сейрек төрөйт кыргыз эне деп Байдылда Сарногоев, Мидин Алыбаев ыр жазган экен убагында. Дегеним мен чыр менен баштабай, ыр менен баштайын дедим. Куйкум сөздү куйручуктун айылында. Урматтуу туугандар, 10 күндөн кийин 28 октябрда Кыргызстандагы эң чоң саясий иш-чара болот. Бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, парламентине депутаттарды шайлоо болот. Мына ошол шайлоого 21 партия катышып атат. 21 партиянын ичинде жалпы талапкерлердин саны 1134. Экинчиси мына Сталбек деген Эним турат, бул Кыргызстан зергерлер ассоциациясынын президенти. Депутат боло элек деле жаңы өзү айтпады, мыйзамды жазып киргизип 5000 жумушчу ордун түзөм деп, жанагы кумтөрдөн өндүрүлүп аткан алтындан зергер жасап сатам. Ушинтип салык менен мамлекетти багам деген аруу тилек менен болот. Эми нахалын деле көрдүңөр, сакалын деле көрбөйсүңөрбү? Бир жолу шайлап бергиле, алдыңарга келип турат, добушуңарды карызга сурап турат. 3 жумгалдык андан башка Ишенбай Кадырбеков, Атбашылык Бейшаналы Нурдинов, Акталадан Айчүрөк Камаева, Кочкордон Алик деген жалпы 8-9 талапкер ушу Теңиртоонун кулундары. Ушулар баратат. Тизмебиз таза. Ажы алмашты, эч нерсе өзгөрбөдү, калып калды, кусалык көздөрдө деген сөз да. 1 жылдан бери бүт алмашты. Туурабы? Ажы алмашты, баш мыйзам алмашты, башка мыйзам алмашты, өкмөттүн 4 жолу алмашты, министрлердин бардыгы алмашты, бирок көйгөй алмашкан жок да. Жашоо алмашкан жок да. Баары көтөрүлдү. Баарын баары көтөрүлдү. Нефть да көтөрүлдү, давление да көтөрүлдү. Бир гана эчтеке көтөрүлгөн жок, бул Кыргыздын эли. Силер ойлогула, мен элди көтөрүп ыңкылапка чакырып отуруп, жок, мен ынтымакка чакырам. Бирок ыңкылапка чакырам, аң сезимдеги ыңкылапты жасаш керек. Биз ыңкылапты жазай берип, башкаларга эле отоста. Алмаштырып бердик, артык кылабыз деп тыртык кылдык. Туурабы? Эми бул чындык да. 1 жылдын ичинде мына 4-чү өкмөт, Садыр Нуркожоевич өзү баштаган, анан кийин Новиков, анан кийин Марипов, анан эми Жапаров. Автоматтай тездик менен алмаштырып атабыз өкмөттү, бирок элдин карапайым элдин жашоосун алмаштыра албай калды. Колубуздан келбей атпайбы, ачыгын айтыш керек да. Келбей аткан ушул парламент алсыз болуп атпайбы? Парламент жансыз болуп атпайбы? Көрдүңөр да алтын чакырышты. Оппа, ляппай. Ушунда автоматтай тездик менен алабыз, алмаштырабыз. Кимге менен кошомат кылабыз. Ошондой кошоматчылардын көптүгүнөн ушул күнгө жетпедикпи? Ошолордун баары парламентке оралган. Анан жашоосуз калып келди. Эми ошону кайта баратат да. Башка партия кече эле мекеним Кыргызстан биримдик, Кыргызстан менен бар ыңкылап кылган талапкерлер бүгүн аймактар менен, каймактар менен ушул ар бир партиянын ичине келе атат да. Анда алмашпайт. Бирок бир жол бар, алмаштыра турган силерсиңер. Ал курал силердин колуңузда. Мына 28-inde баргыла дагы ошолорду жазалагыла. Ошолорду тазалагыла. Чымчыкча менен эле тазалап койсоңор болот. Татыктуу талапкерди таңдоо силердин милдетиңер. Эл дагы жоопкерчиликти өзүнө алыш керек болуп калды, туугандар. Качанга чейин эле айтасыңар, чимкирик эле чимкирик дейт. Бирок силердин элеңерден өткөн да. Эл шайлаган да. Алар өздөрү бар отуруп калган жок да. Ошол уялчактыр, ошол эл шайлаган да. Көңүл менен шайлап алса да, көмүр менен шайлаган деп, туурасын туурадыр айтайык да, туурабы? Болгон да. Ошон үчүн тандай турган убакыт келди. Азыр биз экономикалык, энергетикалык кризиске кирдик. Жазга жетебизби, же сазга жетебизби, бир Кудай билет да. Бир Кудай билет. Эл бүгүнкүсүнөн, эл үчүн бүгүнкүсүнөн эртең коркунучтуу болуп калды. Эл элеңдеп калды. Мынчалык кризиске боло элек болчу. Энергетикалык кризис бул Орусиядан алабыз деген, мына айткан да, Түркменистандан алабыз, кышында үшүбөйсүңөр свет болот деген. Эми кайта айнып баштады. Тигилерде авария болуптур, анан линиясы минтиптир, сүйлөшүп атабыз тигүү деп. Калп айтып не кыласыз элге? Болбосо болбойт деп айтты байкуштар, күзүндө эле көмүр алып алат эле. Свет өчпөйт деп коюптур, эми кыш кычырап келгенде өчөт, сактагыла деп эми пломба кылып жүрөт. А эмне кылдың жай менен? Сууну кайка саттыңар? Азыр айтат 2 сомдон алып атабыз, мурунку убагында
Атамбаевдин убагында 5 сом болчу дейт. Атамбаевдин убагында 5 сом болобу, 5 доллар болобу, светиңер өчкөн жок беле? Тарифиңер көбөйгөн жок беле? Ошол да чындык. Мага десе 40 доллардан алсын. Бирок кыргыздардын үйү жылып эле да. Бизде бир аз өнүгүү бар эле да. Свет өчкөн эмес эле да. Тажиктер кирип келип аткандай, кыргыздарды аткан эмес эле да. Казактар мынтип чегарасын жапкан эмес эле да. Чегараны жаап койгондо сууну жаап койсок чуркап кетчү го казактардын өкмөт башчысы. Туурабы? Кошуналар сүйдө алчу эмес эле го бизге. Кордукту көргөзүп атат азыр. Кордукту көргөзүп атат го. Көрдүңөр го. Мына ушундай акыбалга келдик. Өзүбүз да күнөөлүүбүз. Эми бир ойгоно турган, ойлоно турган деле убакыт келди го дейм, урматтуу жумгалдыктар. Тазалай турган, жазалай турган убакыт, эми калп менен чындыкты ажырата турган убакыт келди го дейм. Калп айтып эле башкарып атат да, мен таң калам ушу. Ушунчалык калп айткандан алышкансып, мелдешип, кара күчкө кыйкырышат, элдешип, жөн эле биз эл биз дейт да, элди ойлоп койгон эч ким жок ай. Элден сураган да жок, азыр эми элдин эсебинен дагы салыкты көбөйтүп атат да. Да Садыр Нуркожоевич айтып атат, таза шайлоо болсун тарыхта дечи. Таза шайлоо боло турган болсо мен бир нерсени айтайынбы? 2010 жылы Атамбаев таза шайлоону өткөргөн. Мен катышкам ошол шайлоого. Атамбаев өкмөт башчылык кызматын 13 июлда тапшырып коюп, катардагы талапкерге катары барган. 3 ай мыйгын өткөргөн. А булар кеч өткөрдү го кызматын. Анан ошол шайлоодо биринчи Ата-журт партиясы уткан, оппозициялык, туурабы? Бийликтин партиясы утпай калган. Арнамыз келген, Ата-журт келген, Республика келген. 3 оппозициялык партия келген. А бийликтики деген Атамекен 5-орунду алаң иринип, Акшумкан өтпөй калбады эле. Мына таза шайлоо болгондо оппозиция өтөт. Эгер Садыр Нуркожоевич таза шайлоо өткөрөм десе, анда социал-демократтар биринчи болуш керек. Таза шайлоо өткөрүп турган болсо тарыхтагыдай. Жок дегенде Атамбаевдикиндей шайлоо өткөрүп берсин 2010-да кылып. Каршылыкта кояман болбоду эле. 2015-жылкы мына шайлоодо деле оппозициялык 4 партия өттү го. 4 партия өттү го. Республика 2-орунду алды, туурабы? Анан өздөрү былтыр ачкөздү кылып койду. 90 мандатты алабыз деп айкөлдү кылып койсо деле болот эле да. Атамекен Республика да кайсы 3 партия эле өтүп кеткенде мында чатак болбойт эле да. Бүгүн тиги киши ар ким өз ордунда отурмакта. Туурабы? Азыр башка болуп калбадыбы? Эми азыр деле ошол былтыркы окуядан бийлик сабак алыш керек да. Былтыр эл неге чыкты 5-4 октябрда? Ошо адилетсиз шайлоого каршы чыкты да. Добуштарын баарын сатып албады. Кыргызды кулдай пайдаланбады. Жанагы форма 2 беле? Ошо менен тим автобустарга салып пленге түшкөн немис солдаттарына калтырып 2000 сом сатып алып турду. Мына куйручуктун мал базарында койлорду жүктөгөн эле жүктөп барып салдырды го. Эл ошого заланбады. Туурабы туугандар? Форма 2 менен алып кетти го. Добуш 2000ден 3000ге чейин барды го. Кээ бир жерде 4-5 миңге чейин барды го бир добуш. А зордоп ачкан гүлдүн жыты болбойт, мойнон байлаган тууга жарабайт деп не болду? Мандатка жетпей калды, мансапка жетпей калды го. 4-үстүндө жууду, 5-inde кууду. Качты дыргып качты, туурабы? Чегарадан өтүшүп. Мына буйрубайт экен. Ошон үчүн бул жолку шайлоодо эми сиздерди биз эле алып бакайбыз, биз эле айдагы асманда алып беребиз. Биз болгону чындыкты айтып силер тараптуу болуп бере алабыз. Биз ногу куйручуктун жолун тим эле заңгыраган асфальт салып беребиз деп убада бербейбиз. Биз ошону салып аткан өкмөттү көзөмөлдөп, өпкөзүп, деп элдин жок дегенде үнүн угузабыз. Биз чындыкты айтып, акыйкатты айтып, ошол жерде элдин таламын талыштырып бере алабыз. Биз ошого гана жеңилдик беребиз, биз ошого гана кепилдик беребиз. Ал эми тандоо силердин колуңуздарда. Жакшыларын тандагыла, мына жумгалдын балдары турат. Намысын сындырбай ушуга добуш бергиле.